Саламатсыңарбы окуучулар? Саламатсыңбы аяңыма? Маанайыңар кандай барыңардын? Сабакка даярсыңарбы? Сабакка даяр болсоңор, колуңарды көтөрүп, өзүңөрдү көрсөтүп айтып деп койсоңор, себеби сабакка көңүр кирбей жатасыңар. Мен күндө текшерип белгилеп атам балдар. Анда бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүн бизге сабагыбыз кыргыз тил, темабыз кептин стилдери. Балдар, сабакты башташтан мурун мен силер менен кечеги өткөн сабакты кайталап кетким келип атат. Өткөн сабакта биз ата мекен деген текст боюнча иш жүргүздүк. Анан үйгө тапшырма ата мекен жөнүндө эмне эле тапшырма эстеп коебуз. Ата мекен жөнүндө макал жаттоо, макал айтуу деп тапшырма берилген. Эми айткылачы, ата мекен жөнүндө эмнелерди айтсак болот? Эстеп кетели өткөнкү теманы. Демек, ар бир адамдын өзүнүн ата мекени болот. Туулган жери, өскөн жери, ошол жерди ата мекен деп айтып кетет. Ар бирибиздин киндик кан тамган жерибизди ата мекен деп айтабыз. Биз баарыбыз ата мекенди эмне кылышыбыз керек? Сүйүшүбүз керек, ата мекенге патриоттуулук сезим менен мамиле кылышыбыз керек. Анда бүгүнкү сабагыбыздын максаты, демек темабызды айтып кеттик, стиль жана стилистика. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты стиль жана стилистика боюнча маалымат аласыңар. Белгилүү шартка же максатка ылайык сөздөрдүн ооз-эки же жазма формада, адабий тилдик нормада колдонуу өзгөчөлүктөрү стиль деп аталарын билесиңер. Тема аркылуу кыялданууңар, элестетүүңөр, эске сактооңор, сөз байлыгыңар жана кеп маданияттуулугуңар калктанат. Алган билимдериңерди турмушта пайдалана аласыңар. Тил жана кеп. Тил дегенди кандай түшүнөбүз балдар? Тил – это язык. Кеп – это разговор. Тил жана кеп бири-бирине абдан жакын, өз ара тыгыз байланышкан, шартталган, бирок окшош эмес түшүнүктөр. Тил – коомдо байланыш, катыш жасоонун, пикир алышуунун негизги каражаты. Кеп – байланыш жасоонун, пикир алышуунун конкреттүү колдонулушу, ишке ашырылышы, башкача айтылган сөз, сүйлөнгөн кеп ооз-эки же жазуу жүзүндө берилген сөз. То есть язык – это что? Средство общения, да? Средство общения. А речь – это речь, которая возникает между разговором двух или более людей. Разговор может быть письменный, он может быть устный, в разных аспектах может быть. Кептин түрлөрү. Кыргыз адабий тили ооз-эки жана жазма тил болуп экиге бөлүнөт. То есть устная и письменная речь, да? Устная и письменная речь. Адам баласынын күндөлүк турмушунда бири-бири менен пикир алышып, ооз-эки сүйлөшкөн сөздөрүн ооз-эки тил деп айтабыз. Ооз-эки тил пикир алышуунун эң зарыл куралы болуп, эл арасында ооз-эки жашайт. Диалектилерге, жаргондорго кеңир орун берилет. Эмоциялык белгилер кеңири колдонулат. Мисалы, иинди куушуруу, көздү ымдуу, колду ары бери жаңсуу,
башты ийкөө, чайкоо жана башка. Демек бул жерде карагыла балдар. То есть язык бывает он устный и письменный, мы с вами ответили. Устный язык, то есть бывает какой язык, который мы передаем какими-то эмоциями, да, какими-то жаргонами, какими-то символами, да, например, мы можем... Ой, рахмат, Билима, саламатсың. То есть язык бывает разный. Например, мы, не говоря, можем какими-то эмоциями, да, своими какими-то движениями показать, ну, например, мы покачали головой, значит, нельзя, жок, болбойт деген сөздүн маанисин билет. Например, если мы закрыли глаза, улыбнулись, бул макулдукту билдирет. Также мы свои эмоции как можем показать? Колдорубузду монтип көтөрүп сүйлөгөндө дагы өзүбүздүн кандайдыр бир эмоцияларыбызды көрсөтөт экенбиз. Бунун баары кептин түрлөрү болуп эсептелинет экен. Кептин түрлөрү 3кө бөлүнөт балдар. Баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү. Баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү. Баяндоо дегенди кандай түшүнүп атасыңар? Баяндоо. Излагать свои мысли, рассказывать. Сүрөттөө. Обрисовать, да? Ой жүгүртүү, размышление. Описывать и ой жүгүртүү, размышление. Туура. Кептин стилдери. Стиль бул кептин белгилүү бир максатка пикир алышуунун чөйрөсүнө ылайыкталган түрү. Оозеки жана жазуу стили деп бөлүнүп кетет экен. Жазуу стилине илимий стиль, көркөм стиль, публицистикалык стиль, иш кагаз стили, ошонун себебинен иш кагаз стили расмий иш кагаздары, расмий эмес иш кагаздарына бөлүнүп кетет. Илимий стиль бул кандай которобуз? Научный, көркөм стиль художественный, публицистикалык публицистический, иш кагаз стили это бумажный стиль, да, то есть мы деловой стиль, или иначе говоря, деловой стиль. Эми стиль деген сөздүн өзүнүн мааниси эмнени билдирет экен? Стиль деген сөз кайсы жактан келип чыккан экенин угуп кеткиле балдар. Стиль бул грек тилинен алынган сөз, жазуу таякчасы деген сөздү билдирет. Көркөм чыгарманын бүтүндөй идеялык, тематикалык системасынан идея, тема, образ, сюжет, тил көрүнүүчү көркөм биримдик. Башкалардан айырмалап турган өз алдынчалык. Стиль түшүнүгү жазуучунун дүйнөгө болгон көз карашы, анын тилинин, турмушту чагылдыра билүү ыкмасынын ар түрдүүлүгү менен айырмаланат. Өзүнүн стили жок жазуучу адабий чөйрөдө көпкө жашай албайт. Жазуучу үчүн эң негизги нерсе өз стилин табуу. Демек балдар, ар бир жазуучунун өзүнүн кандайдыр стили, жолу деп айтып койсок болот, ошондой стилдери болот. Ар бир жазуучунун мисалы, бир жазуучунун чыгармасы экинчи жазуучунун чыгармасына окшобойт. Себеби ар кимдин өзүнүн стили, өзүнүн жолу болот экен. Эгер көркөм метод бүтүндөй бир мезгилдеги жазуулардын чоң тобу үчүн таяна турсак, принциптерди белгилеп, жалпылаштырып берсе, стиль ошол методдогу толуп жаткан жазуучулардын өзгөчөлүктөрүн жекелештирип берет. Ошондуктан айрым адабиятчылар стилди методдун конкреттүү көрүнүшү деп эсептешет экен. Сүйлөшүү стили, разговорный стиль. Орус тилин окуп атканда дагы балдар, силер 11 класста, 10 класста, силер кайсы программада, кайсы класста окуйсуңар билбейм, стилдерди өтүп кеткенсиңер. Бул стиль боюнча публицистикалык, сүйлөө стиль, кеп стилдери деген боюнча силердин маалыматыңар бар. Аны билесиңер стиль. Кайсы чыгарма же кайсы сүйлөм, кайсы стилге киришин силер аныктап билесиңер. Сүйлөшүү стили адамдын күндөлүк турмушунда
өз ара пикир алышуу үчүн колдонулат. Көбүнчө диалог, жагдай кырдаалда ишке ашырылат. Сүйлөшүү стилине мүнөздүү белгилер интонация, элестүүлүк, ымдоо, жамсоо, эмоциялуулук, кубануу, өкүнүү, чочуп кетүү, шаттануу. Булардын баары сүйлөшүү стилге кирет экен. Биз мисалы, балдар силер менен сүйлөшүп же кандайдыр бири бириңер менен баарлашып атканда, кандайдыр бир кубанууду билдиргенде жөн эле мынтип сөзүңөр менен кубанып койбойсуңар, Мисалы, жакшы бир нерсеге кубанганыңарда колуңарды көтөрүп, күлүп, кол чабып, ошентип кубанууну билдиресиңер. А мисалы чочуп кеткенде ар кандай сөздөр чыгап калат. Мисалы кыргыз тилинде апей, кокуй деген сөздөр бул чочуп кетүүнү билдирет. Ошондуктан бул сүйлөшүү стили деп айтылат экен. Ар кандай бир белгилер менен билдирип турат экен биз бири бирибиздин кепибизди, сүйлөөбүздү. Разговорный стиль обычно используется в непринужденных беседах со знакомыми людьми, в неофициальной обстановке, повседневной жизни. Высказывания бывают непринужденным, живым, свободным в выборе слов и выражений. Мисалы. Ой, сонун экен. Жарыктык, абарайын карачы. Бирде нөшөрлөп жан, бирде жаркыраган күн, анчейин деле жылуу эмес. Эми бул сүйлөмдөрдү орусчага которгондо мындай деп айткан. Как прекрасен этот мир. Или есть такая песня, да? Как прекрасен этот мир деген. Демек, бул жерде илеп белгиси, адам жашоо турмуш жакшы экенин билдирет. Ну и погода сегодня. То дождь, то солнце, да и не очень тепло. Демек, бул жерде карагыла. Бул мисалда, ой, сонун экен деп сүйлөмдү кандайдыр бир эмоциябыз менен, кандайдыр бир интонация менен айтып атабыз. Жарыктык, абарайы карачы, бул жерде интонациябыз бийиктеп кетип атат. Бул сүйлөшүү стилине кирет экен. Мынакей карап койгула. Бул жерде эки адамдын сүйлөшүүбү бул эмне деп айтылат? Диалог деп айтылат, Анан бул сүрөттө карагыла. Бул эмне? Сүйлөшүү стилге кирет да, бул жерде адамдар эмне кылышып атат? Сүйлөшүп отурат. А мына жерде эгер эки адамдын сүйлөшүүбү болсо, ал диалог деп айтат, бири-бирине суроо берип, кайра жооп берип. А бул жерде бардыгы сүйлөшүп отурган, столдо отуруп кандайдыр бир маселени, кандайдыр бир ойлорун чечишип аткан сүйлөшүү болуп атат бул жерде. Эми балдар, китебиңердин 25-бетинде ашканада деген текст бар. Барыңар китебиңерди ачкыла. Мен бул жерде тексттен жарым үзүндүзүн гана алдым. Азыр окуйбуз текстти, жакшылап уккула, анан ошо текст боюнча иш жүргүзөбүз. Суроолор текст боюнча болот. Ашканада. Ашкана бизге жакын. Ашканадан биз эртең менен тамактанабыз. Түштөнөбүз. Кечки тамакты да ичебиз. Азыр түш. Мен дасторкон үзүрүн карадым. Түшкүгө кандай тамактар бар экен? Деди сыргак. Бүгүн биринчисине сорпо, экинчисине куурдак, үчүнчүсүнө шире. Ашканадан Марат менен Алымды көрдүм. Алар үчүнчү столдо отурушуптур. Тамагыңар таттуу болсун, деди сыргак. Рахмат. Отургула. Аскар, сорпо ичесиңби? Деди Марат. Ооба, ичем. Мен сорпону жакшы көрбөйм, деди Алым. А эмнеге? Эртең менен сен куурулган жумуртка жебей койдуң эле? Бүгүн менин табитим жок. Эми бул жерде карагыла балдар, тапшырма. Тексттен сүйлөшүү стилине тиешелүү белгилерди айткыла. Азыр мына окуган тексттин ичинен сүйлөшүү стилине белгилүү сүйлөмдөр кайсылар экен? Кайсы жерде бул сүйлөшүү болуп атат? Бат-баттан балдар окуп коебуз сүйлөмдү, китебиңерди алып, китептен окуп койсок болот. Же могу жерден эле слайдтан окуп койгула. Сүйлөшүү стилине белгилүү сүйлөмдөрдү айтабыз.
Мен жооп күтүп атам, балдар. То есть вы должны здесь найти предложение, где идет разговор. Так, жооп бериңер келбей атабы. Түшкүгө кандай тамак бар экен? Тамагыңар таттуу болсун. Отургула. Аскар сорпо ичесиңби? Ооба ичем. Мен сорпону жакшы көрбөйм. А эмнеге? Бүгүн менин табитим жок. Бул сүйлөшүү стилине кирген эмнелер? Сүйлөмдөр болду. Демек, бул жерде канча адам сүйлөшүп атат? 2-3 адамдын сүйлөшүп атканы. 2 эмес, 3. Аскар, Марат, Алым. 3 адамдын сүйлөшүүсү болуп атат бул жерде. Жакшы. Кийинки тапшырмага өтөбүз. Мына бул жерде ошо сүйлөшүү болуп аткан 3 адамдын сүйлөшүүсү экен, э? Эми кийинки тапшырмабыз, балдар, бул жерде кийинки 27 бетте, китептин 27 бетинде 7 өгүз курортту текст бар. Азыр бир сыйра текстти окуйбуз, анан текст боюнча суроолорго жооп беребиз. 7 өгүз курортту баарыңар билесиңер. Кайсы жерде жайгашканын? 7 өгүз курортту Каракол шаарынан 28 километр алыстыкта жайгашып, анын түштүк батыш тарабында орун алган. Ысык көлдүн жээгинен 25 километр, Бишкектен 411 километр алыстыкта турат. Курорттун түндүк жагы Кызыл Жар аскалары менен тосулган. Мында минералдуу ысык булактар бар. Курорт ар түрдүү ооруларды, нерв, муун, тери ооруларын дарылайт. 7 өгүздүн жайы салкын, кышы анчалык суук эмес. Жери суулуу, карагайлуу, кооз жер. Бул курорт республикабыздын көркү. Балдар, азыр эми ушу текст боюнча иш жүргүзөбүз. Орусчага которбойбуз, баарыбызга түшүнүктүү, мен анда түшүндүрүп берейин кыскача. Курорт 7 өгүз находится 28 на расстоянии 28 километров от города Каракол. Ее на южно-восточной стороне. На берегу Ысыккуля находится на 25 километров дальше от берега Ысыккуль. А если считать от Бишкека, то оно находится в 411 километров расстояние такое. Северная сторона, на северной стороне курорта 7 өгүз находятся хребты Кызыл Жар. Здесь есть минеральные воды, родники. Здесь лечат разные болезни, как нервы, суставы, кожные заболевания. Здесь климат здесь летом прохладно, зима не очень холодная, очень много елей, очень красивое место. Этот курорт – это достояние нашей республики. Накей. 7 өгүздө мына карагыла, ар бир тоодо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп ушуларды өгүз деп эсептелинип калганда, ушул тоолорчу ошончо 7 өгүз деп аталып калган. Эми сөздүк жумушта карабыз. Текстте бизге колдонулган жаңы сөз. Орун алган, расположен. Республикабыздын көркү, гордость республики. Нөшөрлөгөн жаан, ливневые дожди. Табитим жок, нет аппетита. Түштүк батыш, юго-восточная сторона. Түндүк жагы, северная сторона. Кийинки тапшырма. Эми балдар, текст боюнча суроолорго жооп беребиз. Бышыктоо үчүн текст боюнча суроолор. 7 өгүз курорту кайсы жерде жайгашкан? Балдар, мен жооп берген суроолоруңар боюнча баа коюп атам. Демек,
суроолорго жооп беребиз. Биринчи суроо: жети-өгүз курорту кайсы жерде жайгашкан? Каракол шаарынан 25. Туура, Нагима, жакшы. Экинчи суроо: курорттун түндүк жагы эмнелер менен тосулган? Курорттун түндүк жагы эмнелер менен тосулган? Кызылжар тоолору менен. Жакшы. Кийинки сурообуз: Нагима бүгүн жакшы иштеп атат. Калгандарыңардын жоопторуңарды көрбөй атам мен. Кандай булактар бар? Минералдуу, ысык булактар. Жакшы. Айзирек барсыңбы? Ипара. Жакшы. Айзирек вообще эч нерсе жооп бербей атат. Аяна Азамат. Бул курортто кандай ооруларды дарылайт? Кандай ооруларды да? Нерв, муун, дагы кандай ооруларды? Дене ооруларды. Дагы нерв, туура, Ипара. Бүгүн Нагима менен эле Ипара иштеп атабы? Калгандарыңар жоксуңарбы? 11 класс. Иштейбиз. Суроолорго жооп беребиз. Имран бар экен. Жакшы, бар экенсиң. Кийинки сурообуз: Ибрахим бар. Азыр бүтүп коелу, анан кимиңер бар экениңерди мен көрөм сабак бүткөндөн кийинчи. Силер Кыргыз Республикасында дагы кандай курортторду билесиңер? Атын атап бергиле. Ысык Ата. Дагы кандай курортторду билесиңер? Бат-баттан жазабыз. Бир эле Ысык Ата курортун билесиңерби? Жалал-Абад курорту бар. Кара-Булак курорту, Аяна, жакшы. Дагы Ысык Көлдө дагы кандай курорттор бар, айткылачы? Бир эле Жети-Өгүз барбы? Туашу бул курорт эмес, Илья. Илья, теплые ключи, туура билима. Дагы жооп беребиз. Демек, балдар, акыркы суроого жоопторуңар аз болуп калды. Азыр баарыңар дептериңерди алып, ушул акыркы сурооду жазып алгыла. 5-суроодо Кыргыз Республикасындагы курортторду атап жазасыңар. Үйгө тапшырма. Азыр башка дагы тапшырма болот. Силер азыр ушул Кыргыз Республикасында кандай курорттор бар экенин жазып жөнөтөсүңөр. Жазып алгыла сурооду. Эгер жетишпей калсаңар, YouTube'дан сабакты карап жооп берсеңер болот. Андан тышкары, балдар, бүгүнкү сабак боюнча кайсы курортторду атайсыңар жазып, андан тышкары кийинки тапшырма телефондо сүйлөшүү деген темада эки окуучунун диалогун жазасыңар. Диалогун жазып, мага почтама жөнөтөсүңөр. Андан тышкары, балдар, бүгүн мен силерге Я класстан кыргыз тилинен тапшырма жөнөтөмүн. Ошол тапшырмаларды дагы кийинки сабакка чейин аткарып коюшуңар керек. Мен силерге айттым, 2 сабак өткөндөн кийин анан тапшырма жөнөтөмүн. Демек, бир жумада бир жолу тапшырма болуп турат. Анын ортосунда сабак учурунда дагы жооп бергениңер боюнча мен баа коём. Так. Бүгүнкү сабак боюнча бизде Нагима гана иштеди. Нагимага 5 деген баа коём. Ипарага дагы 5 деген баа коём. Калгандарыңар эч кимиңер жооп берген жоксуңар. Саламатта калгыла. Тапшырма баарыңарга түшүнүктүү болдубу? Көрүп атам ким бар экен. Жакшы калгыла. Жакшы калгыла.
Эч нерсе эмес, Марсель. Жакшы, Азамат. Мен силердин тапшырмаңарды күтөмүн. Баарыңардыкын.